окуя боюнча кургак учук оорусун кантип алдын алуу жөнүндө маалымат беребиз. Ооруну алдын алуу үчүн вакцина алабыз. Оору байкала турган болсо сөзсүз дарыгерге кайрылабыз. Ооруп калбаш үчүн туура тамактанабыз. Иммунитетти көтөрөбүз. Сергек жашоо жүргүзөбүз. Гигиена жана тазалыкты сактайбыз. Эгерде үйдө оорулуу адам бар болсо, Оорунун бөлмөсүн желдетип турабыз. 5% хлорамин менен жууп турабыз. Кургак учуу күнүнүн коркоорун эске алабыз. Кургак учук оорусу айгат. Кургак учук тукум курат. Эгерде биз үйдө кандайдыр бир кургак учук менен ооруган адамдарды көрсөк, биз сактануу үчүн дайыма маска тагынабыз. Ошондой эле оорулуу адам колдонгон иди-шаяк жана сүлгүнү өзүнчө кармап, ал менен колдонууга аракет кылабыз. Биз кургак учук оорусун козгоочу кок палочкаларыбыз. Биз адамга аба аркылуу жугабыз. Biz oğuşan adamların boyunlarına daima bakışmayız. Biz adamlardı alçalatkandı yaxşı görüyoruz. Биз мөңгүл жерде жашаганды абдан сүйөбүз. Biz adamın etini ısıtıp, başını orutup, tünümeni uktatpay, arıktatıp, immunitetini çözüp alalım. Özünü saklansamış. Ben bozum saklanamaz da. Bırak tela taş koy resim. Beyin anladım. Bunday yaxshi ko'rdim. Tag'am yo'q, lekin o'zini yaxshi ko'rdim. Bilmiyorum, tüm oyu bırakpay değildi. Apetit çoğaldı. Ayağıyla artta koyup jül basmayı sağlamadı. Оорулуу адамдар жооп кеткен билдик. Оорунун негизги белгилери бул жөтөлүү, тамактын жоголушу, тердөө жана башка. Ушул белгилер билинсе анда дароо дарыгерге барабыз. Азыр кимден жугузуп алды Оорулуу адамдан жугузуп. Эмне катачылык кетирди эле Санжар айтып аткандай. Маска кийген эмес, өзүн мындай сактаган эмес. Өзү сактанган эмес. Санжар айтты го, азыр менен жугуштуу оорулар көп болуп атат, маска кийбейсиңиз десе. Эмне катачылык кетирди эми? Özünü ağrıyor. Мага оору жукпай. Телом таш деди го. Демек, туура эле таптыбы бул туура? Туура. Силер анда оорунун жугуу жолдорун көрсөтүпсүңөр да, Хлорамин деген неме? Флагы айтып отур, булак таш деп. Биз эмне катырабыз? Biz de kurgağa buçuk bakteriya var mı şu хлораминден korkup kendini bildik. Эмне бул? Daha gün nemes. Nuruna, gün nuruna. Gün nurundan da var. Датка келип туруп эмне кылды? Шарт этти. Şarj, Терезени ачты, желдетти. Хлорамин менен жууп баягы бактерия, микробтун баарын өлтүрүп алды. Демек балдар эсиңерде болсун. Кок таякчалары жалгыз гана күндүн нурунан, анан хлораминден коркот. Башка жерден ысыктан коркпойт. Ар бир секунд сайын бир Адам оору жугузуп алышы мүмкүн экен. Кийинки 20 секундда adam günüden bir adam Жок, ар бир 20 секунд сайын Туура эле таптыбы? Кийинки Bir yılda 600 adamla adam kasap. Ушул жугузуп алган оорусунан каза табышы мүмкүн экен. Статистика ушундай көрсөтүптүр. Кийинки цифрабызды койгондон кийин айтып болчу.
1882 жылы ошо 24 мартта ошо Роберт Кох немис окумуштуусу ушул орунду буга чейин эч ким таппай жүргөн бул орунду. Ошо 1882 жылы 24 мартта Роберт Кох деген немис ошо окумуштуусу муну изилдеп чыккан. Ошонун атынан ошо Кох деп аталып. Сабактын соңунда балдар кургак учук оорусу тууралуу алган маалыматтар боюнча кургак учук оорусунун символу катары эсептелген ромашка гүлүнөн класстер түзүштү. Ошондой эле сабактын меймандары тарабынан берилген суроолорго жоопторду берип жатышты. Кичинекей ушу кантчылар кантип айтса болот деген кичинекей сценка менен да көрсөтүп кеттилер. Бул эми өзүңөрдүн эжеңердин дагы эмгеги, өзүңөрдүн да эмгегиңер билесиңер 5 марттан 1-5 апрелге чейин бир айлык жүрүп атат. Ушул айылдын ичинде жашынакай иш-чаралар болуп атат, жазуулар жазылып атат, литература жазылып атат. Ал эми сиз болсо бул жерде жакшынакай кургак учук айылат деген темада эжеңердин жетектөөсү менен жакшы класстык саат өтүп бердиңер. Маалыматты толук алгансыңар. Мындан кийин ошо окууңарга ийгилик каалайм. Андан тышкары ушу дайыма таза жүрүп, өзүңөрдү таза кармап, ушу кургак учуктан алыс болууга силерди чакырып кетем. Даярдапсыңар, баардык маалымат камтыгансыңар. Ошо тиги мен маалымат алышты экен, ошону сурайын деп элем. Анан жанагында кошумча маалымат. Мен жанагы айылат дегеничи, жанагы эмелерин формаларын да билип алышыңар керек да. Открытый деген эмне, закрытый деген эмне. Угуп жүрсүңөр, открытый формасы экен, закрытый формасы экен деп коет го. Бул эмне болгондо открытый болот, анан эмне болгондо закрытый болот. Көндө тең эле адам ооруйт. Бирок закрытый формасы адамдан адамга көп жуга бербейт. Себеби ал менен бизден 7 класста өтпөс бул жанагындай микроорганизмдер өзүнүн ыңгайсыз шарттар болгондо сыртына циста менен капталып алат депчи. Ошол закрытый формасы бул капталып алып немеде чээринге кирип жакканып алып экен да. Ал эми открытый формасы баягы адамды жеп аябагандай күчөп турган формасы. Көрдүңөрбү айырмасы? Закрытый формасында жукпай, адам өзүнүн ичинде алып жүрө берет, бирок качан организм алысыраганда, ошон үчүн бул социалдык оору деп айтылат. Организм алысыраганда жана иммунитетти көтөрүш керек деп атпайсыңарбы? Иммунитет слабый болгондо бул оору аябагандай күчөп адамды бактерия жеп коет экен. Кыскача болсо да аябай түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып. Анан да бир айта кетчү туберкулез билесиңер, көп убакытка айыгат. Эгер ооруган адам эң болбой дегенде больницада 3-4 айга чейин жатат, андан кийин 8 айга чейин жатат. 6 ай 8 айга чейин жатат. Ошон үчүн бул узакка дарыланчу оору болуп эсептелет. Анан аламатсыңар. Сизге чалган